Салам достор, бул Бизон шоу викторина оюну жаңы жылдык чыгарылыш. Кимде ким биздин бүгүнкү суроолорубузга туура жооп берсе 500 сом утуп алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Биздин бактылуу жеңүүчүлөрүбүз ким экенин видеонун аягына чейин көрүп билиңиз. Салам балдар, биринчи таанышып алалы. Менин атым Айпери. Бизон шоу программасы. Биз викторина ойнотобуз. 5 суроо беребиз. Суроонун бардыгына туура жооп берсеңер 500 сом утуп алуу мүмкүнчүлүгүңөр бар. Алдыда дагы шарттарын айтып берем. Биринчи силер менен таанышып алалы. Аттарыңарды жана кайсыл жакта окуйсуңар айта кетсеңер. Саламатсызбы, менин атым Эрбол. Мен азыркы учурда Эл Арал Галатоо университетинде окуп жатам. Биринчи курс. Саламатсызбы, менин атым Умар. Учурда Кыргыз мамлекеттик юридикалык университетте биринчи курста окуйм. Өтө сонун, жакшы. Сиздер да студент экенсиңер. Келе жаткан майрамыңар менен, келе жаткан жаңы жылыңар менен. Чоң рахмат. Сиздердин да байрамыңыздар менен. Бирге болсун. Биз Бизон шоуду бул ирет жаңы жылдык чыгарылыш кылып атабыз. Атайын жаңы жыл деген теманы алганбызда, ушунун алкагында 5 суроо беребиз. 5 суроого тең туура жооп бергенге аракет кылууга кеңешип, анан сөзсүз түрдө 4 вариантта жооп болот. Анын ичинен бирөө туура, бирөө гана туура болот. Бир жоопту айтышыңар керек. Андан соң, эгер экөөнө эле туура жооп берип калсаңар 200 сом аласыңар. Ал эми үчөөнө туура жооп берсеңер деле 200 сом аласыңар. Ошондой эле бир суроодон биз силерге жардам бере алабыз. Ал суроодон эки вариантты гана алып салабыз. Эки варианттын бирөөсүн силер айтышыңар керек болот. Түшүнүктүү, оюндун шарттары баштайлыбы? Башталбы? Баштайбыз, даярбыз. Анда эмесе мен биринчи суроону окуйн, силер ойлонуп жооп бергиле, кеңешкиле, сөзсүз. Хорошо. Биринчи суроо. Жаңы жыл күнү салтка айланып калган дастарконго коюлуучу даам, салат бул. Кайсыл салатты дастарконго коебуз? Оливье? Точно оливье. Оливье. Жакшылап ойлоңуздар, мен силер вариантсыз жок эле жооп бере бересиңерби? Жок, вариант угалып берсиң. Анда эмесе мен варианттарын окуйн. Асы оливье, Б цезарь, В огород, Г кышкы салаттар. Оливье да. Кышкы салат эмеспи? Оливье. Балким кышкы салаттарды деле коюп коет. Угаласыз сен эме. Салтка айланып калган бул оливье салаты. Чачыңды бирден жылам эле. Жок. Жок. Оливье салаты. Ошо оливье боло берсин. Мен анда силерди көпкө күттүрбөйүн, туура жообун айтайын. Жаңы жылда салтка айланып калган албетте бул оливье. Ой, молодец. Туура жооп бердиңер, силерде 50 сом бар. Кийинки суроого өтөлү. Ооба. 50 сом бар экен. Анда эмесе экинчи суроону окуйм. Даярсыңарбы? Даярбыз буюрса. Силер жаңы жылдын астында кинолорду көрөсүңөрбү? Ооба. Кайсыл кинону дайыма жылда көрөсүңөр? Один дома. Үйдө жалгыз, ооба, один дома. Ошону эле башка кинолор? Башка кинолор бар, бирок салтка айланып калган бул ошол. Ошол кино жаңы жылга 10 күн калганда 20 декабрда ошол кино мына кадимкидей жүрөк сезип баштайт да. Көргүн келип, попкорн алып жаңачы, чипс алып, жалгыз болуп алыпчы. Сонун Үй бүлө менен чогуу отуруп алып жыл сайын кайра кайталап көрөсүңөр. Сонун. Анда кийинки суроо ушул тасмалар боюнча негизи эле жаңы жылдын өзгөрүлгүс атрибуту катары эсептелип калган тасма кайсыл тасма? Мен варианттарын окуйн. Асы апамды издеп, Б'сы один дома, В'сы снеговик, Г'сы сыйкыртуу Рождество. Албетте, один дома. Точно? Ооба. Один дома. Бул негизи оңой эле суроо болчу. Силерди кыйнабай эле коеюн, Ооба, албетте туура жообу один дома. Эки суроо кетти. Ооба, эки суроого тең туура жооп бердиңер, демек силердин капчыгыңарда 200 сом бар. Эгер үчүнчү суроого жооп бере албай калсаңар 200 гана сом алып аласыңар. Ооба, эгер туура жооп берсеңер андан ары ойноп кете беребиз, Кеттик. Үчүнчү суроо. Санта Клаусту билебизби? Ооба. Аяз атанын барына ишенесиңерби, ишенбейсиңерби деп сурабай эле коеюн, албетте. Ошол Санта Клаустун чанасын дайыма сүйрөп жүргөн бугулар бар, Ооба. Ошо Санта Клаустун чанасын канча бугу сүйрөп жүрөт? Силер ойлоно бергиле, мен варианттарын айтайын. Ал көп болуш керек. Мен варианттарын окуйн. Асы 7, Б'сы 4, В'сы 8, Г'сы 1. 8 болуш керек. Биздин оюбуз. Мындай болсо 2 4 6 барбы? 6 бар. Варианттарды ошон үчүн кунт коюп угабыз, мен дагы бир жолу кайталайын.
Санта Клаустун канча бугусу бар, Асы 7, Б'сы 4, В'сы 8, Г'сы 1. 8 де берели. 8-де берели. Эме кээде аргандай бар. Жайгаштырган болуш керек эле, 8-де. 4-кө 4. 4-кө 4 8. Ооба 8. Жалдында. Ойлонгула, бул силердин мүмкүнчүлүгүңөр кийинки суроолорго өтүшү үчүн кеңешкиле. Кээ бир эмеде 4 эмес, 1 4 эмес, эмес. 1 эмес, 7 эмес. Симетип. Жети Алдында болушу мүмкүн. сүйлөп кетиш эмеспи? 7 болушу мүмкүн э. Алтоо Алтоо, 2-ден ооба. алтоо турат, бирөө алдына сүйлөйт. 8 бекен, 2-2-ден. Чыкай салалы. Эгер эме болсо, Кандай? 7 8-ге мен 7-ге. Жакшы жете болбой калып калайын. Жок карасаң 2 4 6 анан бирөөсү чыгып атпай калдычы. Аа. 8 болчу мен. Чыгат да бирөөсү алдыга. Деп ойлоп атам да отур. Кандай кино бар эле? Санта Клаус жөнүндө. Бул көп эле кино. 8 болушу мүмкүн. Давай 8 кылар эле. Бирок Эрболго ишенип атасыз. Ишенип атам Эрболго. Ишенбесем 3. Эрбол, сиз ишенич тактайсызбы? буйруса 8-ге. Ишендиңер, Ооба. Акыркы жооп бар. Акыркы жооп 8. Бул туура эмес болуп калса кийинки өтө албай каласыз. Жок, кийинки эме кылбайлыбы? 50 келе кылбайлыбы? Кичине ора. 50 келүү болобу? Азыр колдоносуңарбы? Ооба, Жакшы, колдоносуз. Мен анда бул жактан 2 вариант алып салайын, Санта Клаустун канча бугусу бар? В 8, Г 1. 8. Албетте 8. 8. 8. Ошондо жообуңарды тактап алдыңар, азыр. 100% гарантия. 8. 1 болуп калса эмне кыласыз? 1 болбойт. Бул эч качан 8. болбойт. 8. Акыркы жооп. Акыркы жооп 8. Анда мен силердин жообуңарды кабыл алдым. Туура жооп Санта Клаустун бир гана бугусу болушу мүмкүн эмес, албетте. Туура жооп 8. Молодец. Азаматсыңар, туура жооп бердиңер. Кийинки суроого өтөбүз анда. 300 сом болду, э? Давайте. Кийинки суроо убагычаңарды эсептеп тургула, албетте. Кайсыл мамлекетте жаңы жылга кирердин алдында эски буюмдарды ыргытуу салты бар? Мен варианттарын окуйун, Европанын мамлекеттери. Мен варианттарын окуйун. А. Италия, Б. Кыргызстан, В. Россия, Г. АКШ. Италия. Италия. Гарантия. Италия. Гарантия. Италия. Прям гарантия. Туура эмес болуп калды. Туура эмес болбойт. АКШ эмес, Кыргызстан эмес, Россия дагы эмес. Италия. Италия. Ооба. Жакшылап ойлонгула. Окуганбыз Италия. Ооба. Интернеттен окуңуз. Жок. Укканбыз мен. Китептен. Уккам. Китептен окуңуз. Кайсы китеп? Болуш керек. Кайсы китептен окуган болушуңуз мүмкүн? Дүйнөнүн кызыктары деген китепте ошол мамлекет болуш керек. Окуганбыз жетиген беле? Жетиген журнал. Жок. Ошондо жазылган болсо керек. Италия. Италия. Да, эме бар го? Замана деген канал бар го? Ошондон укканбыз да. Чын? Италия. Нурдөлөт Копоев бар го? Ошол айткан да, ошол точно. Эсте. Италияда эски буюмдарды ыргытып салат деп айткан, Туура. Жооп туура. Силерди кыйнабай да коеюн. Ооба, албетте туура. Силер китептен окуп, заманадан көргөнүңөрдү дагы ушул жерден тастыктап бердиңер. Азаматсыңар, эми акыркы суроо. Ошол акыркы суроого туура жооп берсеңер эле 500 сом силердики болот. Да, 10 сом бербейсиздер. 10 000 сом алганда эле. Биздин оюндун шарты боюнча 5 гана сурообуз бар. Ошо 5-чи суроого эми жакшылап жооп бергиле. Ар бир өлкөнүн өзүнүн аяз атасы ар башкача айтылат. Мисалы бизде аяз ата, орустарда Дед Мороз, жана ошондой эле Санта Клаус деп, Ноэль баба деп кимдер айтат? Кайсыл мамлекетте Ноэль баба деп айтылат? Азиан мамлекет. Баба деген. Азиан мамлекеттери. Өзбекстан, Түркменстан, Түркменстан, Монголстан. Вариант окусак болобу? Албетте, сөзсүз турда. Силердин оюңарды дагы уктук. Эми варианттарды айтайын. А. Монголия, Б. Түркия, В. Италия, Г. Кытай. Италия, Китай эмес. Баба деген Монголия болушу мүмкүн. Монголия эмес, баба деген Монголияда сөз жок да. Кайсы? Түркия болушу мүмкүн. Түркия. Ошондой болушу мүмкүн. Түркия, баба. Баба. Кайсыз? Ноэль баба. Баба. Ноэль деген сөз жок. Түркиядабы? Ойлонгула, Умар, Эрбол, жакшылап ойлонгула. Бул силердин акыркы мүмкүнчүлүгүңөр. Ноэль баба. Түркия Түркия болуш керек. Түркия. Жакшылап ойлонуп көргүлө. Ой тур, Монголияда Ноэль, Түркияда болсо? Ноэль болушу мүмкүн. Түркияда, Монголияда. А бирок баба деген сөз? Баба деген болушу мүмкүн.
Түркия. Ошондо жыйынтык эмне болот? Түркия болду. Түркия. 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 Чечтик. Акыркы жооп. ооба. Туура эмес болуп калса 200 гана сом алып каласың. Ошондой болуп калабы? Ошондой болуп калат. 200 гана сом алып каласыңар. Түркия. Ба. Ноел баба. Түркия. Монголия болуп калса өкүнбөйсүңөр, э? Өкүнбөйсүз. Мен жообуңарды кабыл алайынбы? Ооба. Алыңыз, Ар бир өлкөнүн аяз атасы өзүнчө ар түрдүүчө айтылат дедим, э? Ноэль Баба деп. Монголияда эмес, Турцияда, Түркияда айтылат. Албетте силер азаматсыңар, 500 сом утуп алдыңар, куттуктайбыз. 500 сом бербейсизбиз. Ушунда 1000 сом кетеби? Биз кийинки чыгарылыштарыбызда катышып көрүңүздөр. 500 сом сиздердики. Биздин медиа портал Бизонго бир-эки ооз сөз айтып койсоңуздар. Сиздерге ыраазычылык чоң. Ушундай негизи эле ушул багыттарды алып, адамдардын логикасын, мээсин кичине ачып, бул дагы стимул болот. Мисалы 200 сом, 100 сом, даже бир уручка өтсө дагы окуучуларга, студенттерге, муну көргөн адамдарга дагы бул стимул болот деп эсептейм. Ошон үчүн жеке эле Бизон эмес, баардык эле медиа портал ушундай кылышса деп ойлойм. Рахмат. Сиздерге чоң рахмат, Бизон порталы. Сиздер ушинтип адамдарды кичине болсо да агартып келатасыздар. Рахмат чоң. Өзгөчө студенттерге кылганыңыздар. Туура, э? Ооба. Умар, Эрбол, азаматсыңар, силер мынакей 500 сом утуп алдыңар, бул 500 сом силердики. 500 сомду эмнеге коротосуңар экөөңөр? Бул 500 сомго деген Кетеп. китеп алалы. Жок, бул 500 сом деген эмне алабыз? Азыр биякта ишер болуп атпайбы? Буга 1-2 кызык айма алып беребиз, курт алып беребиз, э? Кофеси менен, э? Анан калганын бөлүшүп алабыз деп эле. Буюрса. Кайсыл кыздарга алып бересиңер? Жаңа эле береже келди. Сен утуп алдың депчи. Ошого курт алып берем, 2 кофеси менен. 500 сомңарды жууп майлап бересиңерби, э? Ооба. Бул 500 сом буюрса 5000 сомго анан жана поло читес дегендер дүйнөлүк деңгээлге чыгалы, Эрбол, э? Буюрса, чыгабыз.